Бүгүнкү күндө дүйнөгө таасирлүү өлкө болуу үчүн армияң күчтүү болуусу зарыл. Күчтүү армия менен кайсыл жерде болбосун өз шартыңды кое аласың жана дүйнөдөгү согуштар ар дайым армиясы алсыз болгон өлкөлөрдүн жеринде болуп келет. АКШ өлкөсүндө 150 жылдан бери эч кандай согуш болбойт. 150 жыл алдын болгон согушта граждандык согуш эле. Демек АКШнын армиясы күчтүү. Дал ошол себептен чет өлкөлөр бул өлкөгө кол салуудан алдын 100 жолу ойлонуп көрөт. Ассаламу алейкум достор, сиздер Кыргызтоп каналын көрүп жатасыздар. Бүгүнкү чыгарылышта Америка Кошмо Штатынын армиясы тууралуу кеп кылабыз. Сиздерден болгону видеобузду колдоп лайк коюп кетиңиздерди суранабыз. Сиздер үчүн оңой, бизге мындан да кызыктуу видеолорду чыгарууга дем болот. Биз видеобузду баштадык. Америка Кошмо Штатынын азыркы учурда 148 өлкөдө аскердик базалары бар. Жалпы чет өлкөлөрдө 800дөн ашуун аскердик базалары менен эң күчтүү армиялардын бири болуп келет. Жада калса, Кыргызстанда да 2014-жылга чейин АКШнын авиабазасы бар болуп келген. Демек, эгерде АКШ менен согушууну кайсыл бир өлкө пландаган болсо, АКШ өлкөсүндө сөзсүз өз душманына жакын жерде кол салууга мүмкүнчүлүгү бар болот. Мисалы, АКШнын душманы Түндүк Корея Америкага каршы согуш жарыялаган болсо, анда Түндүк Кореянын куралдары деңизден кезип өтүүсү керек. АКШнын аскердик базасы Түндүк Кореяга жармашып турган коңшулаш Түштүк Корея өлкөсүндө да жайгашкан. Демек, АКШ алыска барбай эле жакын жерден кол салууга мүмкүнчүлүгү бар. Бүгүнкү күндө АКШ ар бир өзүнө душман болгон өлкөлөргө жакын жерге аскердик базаларды орнотуп салган. Дал ошол себептен АКШга каршы эч ким согуш жарыялоону да каалабайт. Себеби АКШ кайсыл жактан кол салуусун эч ким айта албайт. Дагы бир мисал, дүйнөдөгү эң күчтүү армиялардын катарында 2-орунду алган Россия өлкөсүнүн болгону 9 өлкөдө аскердик базасы бар. Жогоруда айтылгандай эле, Америка Кошмо Штаты 148 өлкөгө аскердик базасын орноткон. Албетте, Россия үчүн Америка ар дайым коркунуч жаратып келет. Урматтуу Кыргызтоп каналынын катталуучулары, Москва шаарында эмгектенген мекендештерибизге документ маселеси боюнча жардам берип жатабыз. Регистрация, ИНН, трудовой договор, медкинишка жана башка документтерди жасатуу үчүн бизге кайрылсаңыздар болот. Ишеничтүү, таза жана бат жасап беребиз. Биздин каналды колдоо үчүн бизге клиент болсоңуз эле болду. Байланыш номерибиз 8901 546 2709. Описаниядагы шилтеме аркылуу түзмө-түз биздин WhatsAppка кирсеңиздер да болот. Албетте, Кыргызтоп каналынын катталуучуларына скидка да кылып беребиз. Келиңиздер, анда видеобузду кайрадан уланталы. Кыргызстандын армиясына 2021-жылы 125 миллион доллар акча сарпталган. Албетте, 125 миллион көп негизи. Россия өлкөсү өз армиясына бир жылда 154 миллиард доллар акча сарптаган. Бул өтө чоң суммадагы акча. Ошол үчүн Россия армиясы эң күчтүү армиялар катарында 2-орунду ээлеп турат. Бирок Америка Кошмо Штатынын армиясына бир жылда 740 миллиард доллар акча сарпталат. Чындыгында Америка өз армиясына акчасын аябайт. 740 миллиард доллар бул өтө чоң суммадагы акча. Мисалы, Кыргызстандын бир жылдык кирешеси 30 миллиард доллар. АКШнын армиясыны бир жыл камсыз кылуу үчүн Кыргызстанга 25 жыл керек болот. Же сиздерге түшүнүктүүрөөк болуусу үчүн бир мисал келтирели. Россия армиясына 154 сом коротсо, АКШ 740 сом короткон сыяктуу, а биздин Кыргызстан 13 тыйын коротконго барабар болот. Демек, барыңыздарга АКШ өлкөсү армиясына абдан чоң суммадагы акчаны короткондугу түшүнүктүү эле болду деген ойдобуз. Америка Кошмо Штатынын армиясы 14-июнда 1775 жылы түзүлгөн жана куралдуу күчтөрү 5ке бөлүнөт. Алар: кургактагы аскерлер, аба күчтөрү, аскер деңиз күчтөрү, жээк коопсуздугу жана космостук күчтөр. Жалпы армияда кызмат өтөгөн аскерлердин саны 1 миллион 300 миңге жетет. Запаста 843 миң аскер жана учетто тургандар 14 миллионго жетет. Бирок Американын эң күчтүү армиясы бул карапайым элдер. Согуш башталып кете турган болсо, америкалыктар согушка ар дайым даяр. Себеби 390 миллион ок атуучу куралдар карапайым элдин колунда. Тагыраак айтканда, АКШнын жарандарынын саны жалпы 330 миллион болсо, адам санына караганда куралдардын саны көбүрөөк. Азыркы учурда 200 миллион америкалыктарда курал көтөрүп жүрүү үчүн боло турган уруксат кагазы бар. АКШнын бийлиги курал көтөрүп жүрүүгө, куралды өз үйүндө сактоого ар бир жаранга уруксат берген.
Демек, согуш болуп кете турган болсо, AQShnын ар бир жарандарында согушууга, ок атууга куралдары бар экендигин айткыбыз келди. Албетте, мунун терс жагы да бар. Элдин колунда курал болгондугунун айынан 2021-жылы эле октон 45 миңден ашуун жаран каза болгон. Же болбосо AQShnын чет өлкөлөрдө согушуп жүрүп каза болгон аскерлерине караганда, өз өлкөсүндө жүрүп октон каза болгон карапайым элдердин саны көбүрөөк. Биз барыбыз эле армияга барып кызмат өтөөнү милдеттүү деп түшүнөбүз. Кыргызстанда армияга барбай коюп бул мыйзамга каршы чыгуу. Бирок Америкада баары башкача. Армияга баруу милдеттүү эмес, каалоочулар гана барат, каалабагандар барбайт жана аларды эч ким мажбурлабайт. Балким анда армияга ким барат деген суроо көпчүлүктүн тынчыны алып жатса керек. AQSh өлкөсү армияга барам дегендерди контракт менен алып кетет жана ай сайын айлык стипендия төлөп берет. Армияга барып служба өткөндөргө айына $1800 төлөп баштайт. Мөөнөтүңүз бүткөндөн соң кайра калып иштейм десеңиз, айлыгыңызды дагы да көтөрө берет. Эң кызыгы достор, мындай мамлекетте кызмат кылган аскерлер 40 жашында эле пенсияга чыгышат. Пенсиясы айына $7000 төлөнөт. Бул кыргыз сомго 500 000 сомдон ашуун акча. Бул акчаны пенсияга чыккан аскерлер ай сайын алышат. Мындан сырткары медициналык страховкаларды акысыз берип, өлкө ичиндеги коомдук транспортторду акысыз кылып, аскерлерге көптөгөн жактан мыкты шарттарды түзүп берген. Демек, аскерлерде пенсияга чыккандан соң акчадан ойлонбой кеңири жашоо мүмкүнчүлүгү бар. Мындан сырткары акысыз каалаган университетте жогорку билим алуу мүмкүнчүлүгү да бар. Дал ошол себептен армияга өз каалоосу менен барган аскерлердин саны да чындыгында көп. 2022-жылдын 24 февралда Россия өлкөсү Украинага кол салды. Анын жыйынтыгы Россияга көптөгөн өлкөлөр санкция салып, согушуу туура эмес экендигин айтышты. Алардын катарында албетте AQSh өлкөсү да бар. AQSh Россияны ар түрдүү жолдор менен күнөөлөдү. Согуш жарыялоо туура эмес экендигин айтты. Бирок гүлдөй көрүнө берген AQSh кыска убакыттын ичинде эле канчалаган өлкөлөргө каршы согуш жарыялап, көптөгөн өлкөнү талкалап жок кылды. Эң кызыгы, Америка согуш жарыялап, согушуп жаткан учурда эч ким санкция салган эмес. Америка кол салган өлкөлөргө кыскача токтолуп кетели. Достор, чындыгында Америка экинчи дүйнөлүк согуштан кийин көптөгөн өлкөлөр менен согушууга жетишкен. Аны бул экрандагы сүрөттөн көрсөңүздөр болот. Биз сиздер менен биргеликте көп эле тарыхка кайтпай, 21-кылымда 20 жылдын ичинде эле AQSh кол салган өлкөлөр тууралуу айтып берели. 2001-жыл Афганистанга басып кирүү, 2002-жыл Филиппинге аскерлердин кириши, 2003-жыл Либериядагы аракеттер, 2003-жыл сириялык чек арачылар менен кагылышуу, 2003-жыл Ирак согушу, Саддам Хусейндин режими кулатылгандан кийин өлкөдө зордук, зомбулуктун жогорку деңгээли менен мүнөздөлгөн көп жылдык оккупация башталат. 2004-жыл Сомали. AQSh абадан исламчыларга сокку уруп, жарандык согушта Сомалинин өкмөтүнүн мүчөлөрүнө активдүү колдоо көрсөткөн. 2004-жыл Гаитиге аскерлердин кириши. 2004-жыл Эквадордук Гвинеяда төңкөрүш аракеттери. 2008-жыл Пакистанга басып кирген. 2008-жыл Түштүк Осетиядагы согуш. 2011-жыл Ливиядагы согуш. AQSh аба соккулары жана ракеталык чабуулдарды жасаган. Натыйжада мамлекеттин башчысы Муаммар Каддафи бийликтен кулатылып өлтүрүлгөн. 2013 жана 2017 жылдары Сириядагы согуш. AQSh жана анын союздаштары ислам мамлекетинин Сирия жана Ирактагы позицияларını бомбалай башташты. 2014 жыл Украинадагы согуш. 2015 жыл Йеменге болгон ракеталык соккулар. Достор, барыңыздар эле байкагандай, Америка Кошмо Штаты көбүнчө мусулман өлкөлөргө кол салган. Демек, өзүнү ар дайым ак көргөзө берген Америка бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө согушуп, дүйнөнү колго алууга аракет кылып келет. Бул тууралуу сиздердин оюңуздар кандай? Комментарийге жазып калтырыңыздар. Ким күчтүү? Америка же Россия? Дал ушул эки өлкөнүн армиясын көпчүлүк учурда салыштырып келе беребиз. Чындыгында эки өлкөнүн армиясы тең күчтүү. Танкалардын көптүгү боюнча Россия биринчи орунда турса, учактардын көптүгү боюнча AQSh биринчини алат. Аскерлердин санынын көптүгү боюнча да AQSh озуп өтөт. Чындыгында AQSh көп жагынан Россияга салыштырмалуу алдында. Бирок бул эки өлкө түзмөтү согуша турган болсо, Россия бир эле AQSh өлкөсү менен эмес, автоматтык түрдө дагы 30 өлкө менен согушууга туура келет. Себеби
AQSh өлkөsü өзүнүн армиясынан сырткары NATO'нун мүчөсү. Эгер Америкага башка бир өлкө кол салса, анда бир эле Американын армиясы эмес, 30 өлкөдөн турган NATO'нун куралдык күчтөрү менен биргеликте душманга каршы чыгышат. НАТО бул 30 өлкө биргеликте түзүлгөн армия. 30 өлкөнүн кайсыл өлкөсүнө кол салбагын биргеликте жардам берүүчү аскердик блок. Дал ошол себептен Путин Украинанын NATO'го кошулуусун каалабайт. Себеби Украина NATO'го кошулса, анда Россия автоматтык түрдө 30 өлкөгө каршы согушууга мажбур болот. Алардын катарында AQSh, Германия, Франциядан баштап Түркияга чейин бар. Достор, эгерде НАТО тууралуу видео чыгарышыбызды кааласаңыздар, анда бул видеого бир лайк коюп кетиңиздер жана комментарийге жазыңыздар. Видеобуз соңуна чыкты достор. Эгерде бүгүнкү чыгарылышыбыз сиздерге жакса, анда Кыргызтоп каналына катталып кетиңиздер. Себеби ар дайым ушул сыяктуу жаңы чыккан видеолорду биринчилерден болуп көрөсүздөр. Жана бул видеонун шилтемесини башка бирөөлөр менен да бөлүшүп кетүүнү унутпаңыздар. Сиздер менен Бек Шамиров болду. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.